Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, жана бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Мен жанагы суроо боюнча выездной комиссияга былтыркы выездной комиссияда жок болуп калганмын, башка комитетте болгон. Ошондуктан өзүмдүн ушул жана округ боюнча кичине суроолорум бар эле, ошону берип алганга уруксат бериңиздер. Нуртайым Алымкулович, мына бул сиздердин иштериңиздер эми жакшы эле, көзгө көрүнүктүү болуп атат, но бирок жетиштүү эмес. Но силер дагы мына финансовый министрлигинен жанагы байланыштуу экен, жана көз каранды дагы болуп калып атасыздар. Ошол жерден бөлүнгөн акчалар, сиздер жанагы закладывать эткен бүт бардык акчалар убактысында бөлүнбөй калып атат, чынбы? Шайбек Кыдыршаевич, ооба, ошондой болуп атат азыр. Анан кийин сизди күнөөлөбөйбүз, но бирок эми ушуну аракет кылыңыз. Биз сиз менен канча талашып, анча-мынча келишип, кеңешип өткөзгөн дагы проектлерибиз бар эле. Ошолор боюнча кичине маалымат берип койсоңуз, бирок кыска бериңиз. Бул жакта дагы башка коллегаларыбызда суроолор бар, ошолорго жооп берген убакыт болсун. Мына Жалал Абад шаарындагы биринчи мектептин бул жерде дагы жарым жартылай иштери бүтүп-бүтпөй турат. Быйылкыга кандай пландары бар, кандай иштерди бүтүрдүңөр? Барпа айыл өкмөтүндө Ешматов мектеби кайсы абалда, кандай дагы болот быйылкы жылы? Ырыс айыл өкмөтүндөгү Фуркат мектеби кандай болуп атат, дагы кандай болот? Ташбулак айыл өкмөтүндөгү Токтоматов мектеби. Ушул боюнча кыска маалымат бериңиз, 2 ооз сөз менен айтыңыз. Бакин атындагы мектеп боюнча 375 орундук. Ошол жерде эски 100% снос болгон. 40 миллион сом ушу 23 жылга киргизилген. Болгону 19 миллион 150 миң сом эле каражат төлөнгөн. Ушул жылы 40 миллион 158 сом бекитилип, акча которулса жумуштар башталат. Ошондо канча пайыз бүтүп калат? 80% бүтөт. Дальше айтыңыз. Ырыс айылындагы, Масадан айылындагы атындагы мектеп, Фуркат атындагы мектеп боюнча тендерди көтөрүлгөндөн кийин чыгымдардын наркы 54 миллион 900 миң сом түздү. Курулуш башталгандан бери жалпысынан 41 миллион 900 сом каржыланган. Азыркы убакта чатыры 100% бүткөн, терезелер орнотулуп, иштери 100% бүттү, дубалдары, резервуар, суун резервуар 90% бүткөн. Мектептин курулушу бүтүрүүгө азыр 13 миллион сом керектелүүдө. Жаңа окуу жылына бүтүрөбүз да, киргизебиз да? Ооба, буюрса. Жок, киргизилди. Ошо акча каражат бөлүнсө, толук бүтөт. Жумуштар деле аз калды. Сентябрга бүтүп кирип калат да. Ооба. Токтоматов. Ырыс айылы, Ташбулак айыл өкмөтү. Ну хорошо, анда дагы өзүңүз лично дагы өзүңүзчө маалымат бересиз, убакытты чозбойлу. Берки Ешматов боюнча дагы маалымат бериңиз. Анан кийин дагы бир проект бар. Ал жанагы Ленин айыл өкмөтүндө ошол жерде элдер кайрылуу жасаган, биздин жанагы анча кээ-бир жетекчилерибизге да жазышкан. Алар мага дагы жетекчилер дагы мага дагы жөнөтүштү ошол каттарды. Анан кийин мен сизге жөнөткөнмүн. Бул спорт зал салуу боюнча. Аны дагы азыр жыйын бүткөндөн кийин экөөбүз кеңешели, ошону да киргизип койсок быйылкы жылкыга. Эми мен Алмазбек Темирбекович сизге суроо, бир эле суроом бар. Бул жанагы Сузак району Барпа айыл өкмөтүндөгү насостный станцияны бүтүрүү. 37 миллион акча бөлүнгөн эле, канчасы сарпталды, канчасы быйылкыга кандай дагы иш-чаралар бар, качан бүтүрүлөт? Буну Акылбек Сөмөкчүбүз дагы жанагы убадасын берди эле, сиздин министриңиз дагы убадасын берди эле. Сентябрга бүтүрүп беребиз деген болчу, но бирок былтыркы жылкыга каргашалы окуя болуп калып, ошонун себебинен бүтпөй калды окшойт. Быйылкыга качан бүтүп калышы мүмкүн? Ошону айтып бериңизчи. Шайбек Кыдыршаевич, муну биз былтыр 13 апрелде мүлк фондунун буйругу менен баланска алдык. Алып толу менен
дефектini алып сметасын чыгарганда ошо сиз айтканда 37 миллион сом болду. Былтыр көзүндө ремонт иштерине жанагы приобретение деп коет, агрегаттарды акча бөлүп бердик. Быйыл жылдын аягына чейин бул насос станциянын калыбына келтирип бүтүрөбүз. Быйылкыга да толугу менен акчасы каралды. Каралды. Бирок жылдын аягына чейин сурок койдосузарбы? Биз жазга аракет кылабыз жетишкенге, бирок жанагы поставкаларыбыз кичине кармалып калат го деп. Жок дегенде бир мына жазгы талаа иштерине болбосо дагы күзгү талаа иштерине себүү иштерине ошонго успей этип калыш керек. Жетишебиз, күзгө жетишебиз. Бир августарга бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот. Мына Улукбек Зулпукарович суроо бергенде сиз айттыңыз, өзгөнгө барып жанагы каналды көрүп кетем депчи. Ошол жанагы барпы жакын эле. Ошол жерге барып ошол насос станциясында өзүңүз дагы көзүңүз менен көрүп, ошол жердеги өзүңүздүн иштеген коллегаларыңыз менен барып көрүп, ошолорго тапшырма берип кетсеңиз, ошонун тездетүүсүнө. Рахмат.